Мен şu yerden faydalanıp aytqım kelет, Xudo kalasa Arqıt ayılın dagı 2-3 yıldan keyin 2-3 yıldan burada gelgen turistler tanımay kalat. Şuga bir işenizler. Nogo, Ötövay, Pokonbek ağay üstü bardı üst bileviz. Türkiye'de 11 yıl, 12 yıl direktör boy işledi. Ama şu baldarın demek kılgarken baldar şu ata olsun, darbak razı olsun dep. Elge sopsuz işkilik, götürün salıp ver gösterin canından demek kılıp. Hatta bir okula 600 bin, 800 bin ayakkabı pulun getip kaldı bunlar. Mesela rahmat, ya. Oşunda açtırgan rahmat, soğuk iş kıldın abi, şu Arqıt'ın bardı faydalanlar. Okutlarga jakşı oldu, mına bir tegisine jakşı oldu, bar dedi. Oşun gün kaçırdığı vaziyemin açıkta hemen jariyalap koyayla. Demin bu aksakal katlarından Asanbaş Şekerek Kergazak'a söylep koyun sözü. Okulda 11 yıl 12 yıl bu şehirde direktör oldu, mektebin direktörü kovuşturdu. Hiç kanday adamga kayışa yok, jakşı adam ele. Yema baldarına çoğun rahmat, atadın sıylap, atadın arbağın kadırlap, şu köprünü el için kılıp veriptir. Baldarına hem çoğun rahmat, ömürleri uzun olsun, görüşleri jayık olsun. Tapkanları bütün ölçülerine buyurudum, çoğun rahmat. Bu sözden koruk geçecek sizi. Ben Abdurrazak Köreli Nazarbekum. Salamatçılar hurmatlı cemaat, Arqıt ayılı. Buna bizde bugün abdan sonun jakşı iş bolup atat. Sebep degende buna agayдын артынан kalgan baldары buna Zalkar бар экен. Başka tuğanları menen balдар menen şunu inisiativa көтөрүп agayдын ушул окуткан окуучуларына жол болсо agayдын иштеген мектеби сыйлап, элди сыйлап, жап-жаңы жаркыраган моунда көпүрөнү бүгүн бизге ишке берип атат туғандар. Буга биз Коруктун администрациясы, жалпы эле Арқыт айылы Кудайга шүгүр. Барыбыз рахмат дешибиз керек. Мындай кылган ар бир эле инсандын колунан келе бербейт туғандар. Азыр эмне? Азыр бир нерсе болсо эле өзүбүздүн көмөчүбүзгө билдиртип атабыз туғандар. Бул кала турган дүйнө. Ошол агайдын кандай экенин, кандай жашап өткөн бу жерде Арқыт айылы бардыгы билет. Мына биз деле аке катары болуп тутунуп калган адамдын бири ошол. Агайыбыз менен бир акеке болуп калганбыз. Мектепте иштеген эмгектери, мына бу жерде жеңемин иштегени мына теге өмүрлүк жары. Бул иштеп аткан ишканада мамлекеттик корукка карайт, бирок биз мына жардам берип жеңемин иштин кандай экенин, агай экөөнүн жүргөн жүрүшүн турган турумдарын булардан үлгү алып кала турган айылдын жаштарыбыз биз, Кудай кааласа. Балдарына чоң рахмат дагы, Залкар кайда жүрөт Залкар. Рахмат иним. Ошол атанын арбагын унутпастан, атаң өлсө дагы элези калып, мына көпүрөнү көргөндө элдин баары элестенет. Мына биз тиги эки жактан келгенде деле мына көпүрөнү көрүп, агай салдырды эле деген. Бир том жаш жеткинчектерге, муундарга, айнанайындар ой. Муну şu үй бүлөзү балдары ушул көпүрөнү ушул жака тандаганына мен сүйүнүп атам. Ар бир адамдын колунан келе бербейт, ар бир адам ойлоно бербейт тугандар. Агайдын көпүрө издеш керек мына кимдан кийин агайдын көпүрө издеп. Агайдын элези төлөктүү калат. Агайдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Арбагын ар дайым эл жұрт эскерип турса, агайдын арбагы сүйүнүп турат деген бул ушундай кыргызчылыкта бар нерсе. Жеңем айтарым үй бүлө аман болсун, Кудай кааласа. Келин кезеңиз менен, бала чакалар менен ынтымактуу болуңуз. Бар болуңуз, ишиңиздерде ийгилик болсун. Залкардын ишиңе ийгилик каалайм үкөм. Кайда жүрсөң аман жүр. Арқыт айылы сени эстейбиз ушу көпүрөлөр аркылуу. Элде ушундай нерселер, саамалыктар жакшы боло берсин. Мен ушул жерден пайдаланып айткым келет, Кудай кааласа Арқыт айылын дагы 2-3 жылдан кийин 2-3 жылдан мурда келген туристтер тааныбай калат. Ушуга бир ишениңиздер. Мына жакында жол бүтөт, Кудай кааласа, светтер болот, ар кандай нерселер болот. Просто ойду туура ойлоп ошо жака кошулайлы бардыгыбыз агымга. Биз Кудай кааласа Арқыт айылы бул Сарышелек көлү менен али да көп иштер билет беке, көп нерселер кылып берет. Ошон үчүн бул заманыбызда стабилдүүлүк болуш керек, тынчтык болуш керек. Арабызда бузукулар жок болуш керек. Жакшы адамдардын аркасынан ээрчишибиз керек. Дагы бир жолу чоң рахмат. Көпүрө Акжолтой көпүрө болсун. Акжолтой көпүрө болсун. Рахмат баарыңыздарга. Урматтуу калайык калп, аркыттыктар. Эми Кудайыбыз Коконбек мына ушул мектепке бир жагынан, мектепке ылайыктап, балдарыңарга ылайыктап көпүрө салып берип туруп, ылайым кут болсун, берекелүү болсун, дайыма балдарыңардын ырыскылуу, дөөлөттүү балдар болсун, ошол көпүрөдөн өткөндөрдүн бардыгы. Ал эми Коконбектин жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Эмне тилесеңер, тилегиңердин бардыгы ишке ашып, ушу Коконбектин арбагы сыйлап жүрсүн силердин бардыгыңарды. Рахмат. Büyük bir köstüm. No,
Bizenklaş bol жүрген ардагер мұғалім дін салбесын аға көрелі, анан кейін жуайны өребіз тұрышта. Урматтуу жердештер, мен ушул ачылышты, көпүрөнүн ачылышын угуп, анча толкунданып, ойлонуп туруп, кичине өзүмдүн оюмду жазып келдим эле, окуп эле коеюн, себеби сүйлөгөндө сал бөлөкчө болуп кетип атам да. Мындай деп жаздым. Урматтуу ушул салтанаттын катышуучулары, Кыргыз эл жазуучусу Ал Токонбаевдин өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектин эскерсин деген жакшынакай сүйлөмү бар. Биз ушул мектепте өмүр бою балдарга билим берген, ушул мектептин салышына зор салым кошкон, ушул мектепте көп жылдар бою жетектеген Коконбек агайдын эмгек жолуна токтолуп отурабыз. Мындан көп жылдар мурда Коконбек агай билимге карай жол деген темада проект жазып, ушул эски көпүрөнү салган. Андан бери көп жылдар өттү. Бул көпүрөдөн күндө жаш наристелер өтүшүп, мектептен билим алып кетишет. Акыркы жылдары жеңил машиналар, жүк жүктөлгөн чоң машиналарда өтүшүп, көпүрө эскире баштады. Мектепке окуучуларга мугалимдер күндө кичипейил бол, ата-энеңди сыйла, жакшы оку, элиңдин керегине жара деген сүйлөмдөрдү айтышат. Элдин керегине жарап, Коконбек агайдын чоң баласы Залкар эскирген көпүрөнү бузуп, ордуна заманбап, сапаттуу, чоң машиналарга чейин өтө турган чоң көпүрө салып, элине, мектеп окуучуларына белек тартып алып отурат. Ушундай уулду тарбиялаган Коконбек агайга, апасы Гүлсара эжекеге, бир туугандарына чоң ыраазычылык билдирем. Дайыма ден соолугуңар чың, ишиңер ийгиликтүү болсун. Эл арасында жакшы жашап жүргүлө. Көпүрө салууга катышкан Сатар, Керимкулдар баштаган бригада мүчөлөрүнө да чоң рахмат. Айрыкча көпүрөдө күндүн суугуна, жамгырдын жааганына карабай, эртеден кечке темир иштерин бүтөргөн Сапар менен Мирланга өтө чоң ыраазымын. Рахмат сиздерге. Сиздер өтө чоң эмгек кылдыңыздар. Акырында айтарым Аркыт элине, мектептин окуучуларына, Сары Челекке келген конокторго жана туристтерге дайыма ушул көпүрөдөн өтүп баратканда агайдын баласы Залкардын жасаган эмгектерине ыраазы болуп, аларга ыраазычылык билдирип өтүп жүргүлө. Бул көпүрө көп жылдарга чейин элге кызмат кылсын деп Kıyıklı sözlü ardagер мұғалім Коконбек агайына чогуш эскен Сәурайлы көтүгөйүнөр. Баарыңарга бүгүн кутман күн. Бүгүн жакшы саамалыктар болуп атты. Мен угуп аябай сүйүнүп атам. Себебинде Коконбек менен мен 33 жыл бирге иштештим. Турмуштун ачуу таттуусун бирге таттык, бирге иштештик дегенде Коконбек аябай ак көңүл, айкөл, кичипейил, абдан жакшы адам эле. Баягы өмүр кыска дегендей мезгилсиз өтүп кетти. Ага биз өтө өкүнөбүз, айла жок экен. Эми балдары Залкар, Жоодар ушу жакшы саамалыктарды жасап, көпүрө жасап мына элге тартылып атат да. Бул жерден канча жаш наристелер, канча жеткинчектер, канча адамдар өтөт. Ошол Коконбекке тийсин. Ушу жаткан жер жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Үй бүлөсүнө бактылуулук каалайм. Гүлсара, сен балдарың сыйырматын көрүп, өрт жаша. Баарыңарга жакшылыктарды каалайм. Тынч эзен аман болгула. Kıyıklı sözlü mekteптин жетекчиси Коконбек агай менен да иштешип калдык bu кайрайлы эмнелерде. Эмилбек Төлөгөнгө. Урматтуу Аркыт элим, биз бала болуп ушул мектепке жаңы тамга тааныгандан баштап Өтөбаев Коконбек агайыбызды ушул жерден тааныганбыз. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Калган артында калган аялы жана уул кыздарына Кудайым өмүр жаш берсин. Бул деген чоң саамалык болуп турат Аркыт жергебизде. Ак жолтой көпүрөлөрдөн болсун, бул жерден бизге келген наристелер илимдүү, билимдүү болуп, агайдын жолун жолдоп, келечектеги жакшы инсандардан болот деген үмүттөбүз. Ошону менен бирге баарыңыздарга тынччылык каалайм, жалаң жакшылыктардын үстүндө жүрөлү. Kıyıklı sözlü agayдын жубайы ишерди көрөлү. Эмне дилем ушу сиздердин сөздөрүңөргө кошулам. Мына ушу балдарымын, кыздарымын минети менен ушу спонсор болуп көпүрө салынып отурат. Ак жолтой көпүрө болсун. О дүйнө чын болсо Коконда бир од арылгандыр. Жаны жанатка кетсин, топурагы торко болсун. Калган өмүрүн ушу бала чакасына
үй бүлөсүнө берсин. Силерге да чоң рахмат. Ушу көпүрөнү салган балдарга рахмат. Каржылаган балдарыма рахмат. Ушинтип чогуу келип турган сиздерге рахмат. Баарыңарга ден соолукта болгула, аман эсен болгула. Ушу ак жол көпүрө болсун. Kiyinki sözdeyim aklını ne kılalım da Zalkarbek'in özünü verelim. Assalamu alaikum, урматтуу Аркыт элинин тургундары, аксакалдар, аябай апалар, энелер, баардыгыңар куш келипсиңер. Айлыбызда кичине өнүгүү болуп, көпүрө салынып, колдонууга тапшырып атабыз. Эми ушу менен эле чектелип калбай, айлыбыз мындан дагы өнүксүн, сырттан келген адамдар суктана турган болуп. Эмне дейбиз? Айлыбыз да тынч болсун, мекенибиз тынч болсун, ар бир үй бүлөгө бакыт, аманчылыкты каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу менин айылдаштарым, аксакалдар, агайлар, эжекелер, кутман күнүңүздөр менен. Мына ушинтип көптөн бери көпүрөнү салуу ниетинде турган үлкөн мынакей бүгүн мектептин алдында, мектепке келе турган жолдун алдында балдар үчүн көпүрөнү тапшырып жатат. Ушул көпүрөдө өткөн жеткинчектер ушул ак мектепке келип билим алышып, келечекте чыгаан жаштардан болсун, келечектери кең болсун. Ушул жерде ачылыш аземине катышып аткан ар бириңиздерге дагы чынден соолук, узун өмүр, бакыт каалайм. Дайыма бар болуңуздар, Аркыт жергесинде мындан дагы жакшы ийгиликтер жарала берсин. Терең ыраазычылык билдирем. Жүрсем дағы алыста, сен деп соғып жүріп